Салам достор, азыр бир жаздача боюнча видео тартып атам. Ошол жөнүндө көрсөтүп берейин. Алгач эле бул копиялап алабыз, ссылканы копиялап алып туруп Trust Wallet'ке киребиз. Trust Wallet'тен Dapps деген браузерге киребиз. Неге Trust Wallet'ке киргенде мына жерде браузери бар, Dapps деген. Ошонун эң үстүндө поиск деп турат. Ошол жерге азыркы копиялап келгенибизди вставить кылып коебуз. Койгондон кийин окей деген басабыз дагы. Бир аз ылдыйраак түшөбүз. Мына жерде airdrop дейт. 8 күндөн кийин, 8 күн 23 сааттан кийин, почти 9 күндөн кийин бүтөт достор. Airdrop деп турат. Ушул жерге биз Ethereum адресибизди жазабыз. ETH Ethereum адрес бул жерге сурайт, ошондо жазабыз. Мен катталган үчүн бул жактан дароо эле меники чыгып кетип атат мындай болуп. Адресим Ethereum адрести жазгандан кийин эле реферальный ссылкаңардан айтып алып реферал кылсаңар кошумча токен берилет. Ушул жерден мисалы мына чыгаруу дегенди бассак, биздин Trust Wallet кошулёбузга чыгыш керек. Азыр балким ошол биржа 8 күндөн кийин бүтөт деп атпайбы? Ошол бүткөндө чыгышы мүмкүн. 8 күн 23 сааттан кийин. Мен баланска чыгарууну басып койдум эле. 4.6 Union токени чыгарууга коюлду. Контакт адрес дейт. Контракт адресин азыр мен копиялап туруп бул жактан издейин. Азыркы токенди. Балким сразу түшөт, балким кандайдыр бир саатта түшөт. Билбейм, көрөбүз. Вставить. Мынакей Inyo ERS20 токени түшө эле экен. Транзакция аркылуу түшүшү мүмкүн достор. Бул сөз түшөт деген ойдомун. Себеби достор мындай болуп Trust Wallet'ке түшкөн. Демек, кандайдыр бир убакытта мага дагы Кудай буйрса түшөт. Түшкөндө Telegram каналга сөзсүз түштү деп айтып коем. Андыктан сөз катталып койгула эч кандай убакыт деле кетпейт. Trust Wallet'ке эле кирип Ethereum адрес коюп коебуз. Болгону ошол. Ethereum деген ERS20 кайсы адрес деп да көп билбегендер да болушу мүмкүн. Ошондуктан көрсөтүп коем. Мына Ethereum деген мына адрес. Скопировать этип ушуну алабыз. ETH мына Ethereum